Assalamu alaikum, урматтуу Жарнама ТВ каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Жарнама ТВ каналы көптөгөн тынуудан кийин мынакей акыркы чыгарылышыбызда боор оорулары боюнча сиздерге Мамашев Жеңишбек агабыз менен биргеликте интервью өткөзгөнбүз. Ал эми бүгүн көпчүлүк катталуучуларыбыздын, көпчүлүк көрүүчүлөрүбүздүн суроолору боюнча ушул боор оорулары боюнча акырына чейин сиздерге маалымат берип, азыр мына Өзбекстан Республикасынын кире беришинде босогосунда турабыз, чек арада. Мына ошол Өзбекстан Республикасына барып, Фергана областына барып, жеринен сиздерге оорулууларды дарыланып жаткан пациенттердин өзүнүн оозунан бир ооз интервью алып, сиздердин назарыңыздарга тартуулап кетебиз. Кийинки мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар, анда эмесе биз Өзбекстанга карай жол тартып кете бердик. Biz Özbekistan Respublikasına öttük. Hazır бұл жерден Ташкентке, Ферганаға, дағы башқа райондарға кете тұрған таксилер бұл жерде көп екен мынакей. Ал эми біз Ферганаға қарай жол алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бұл жерге Жеңишбек агабыздын жардамы менен келдик. Жеңишбек агабыз мурунку биздин чыгарылышыбызда бизге өзүнүн кенен интервьюсун берип өткөн. Ошондуктан Жеңишбек агабызды баш кылып бул жака келип, ушул жерде дарыланып жаткан кыргыз бир туугандарыбыздын абалын сураганы келдик жана алдыңкы мүнөттөрдө мына ошол дарыланып жаткан пациенттердин абалын чогуу сурайбыз. Ушул жерде дарыланып жатышат азыр мына биздин пациенттер. Мынакей ар бир өзүнчө бөлмөсү бар экен. Бул жерде мына 1ден баштап 11ге чейин 11 бөлмө бар экен. Бирок бул жерде жалаң гана аялдар жатат. Бул жер клиника эмес. Бул жер дарыланып жата турган өзүнчө бөлмө, эс алып дарылана турган жер экен. Ал эми клиникасы шаар жагында, ошол жерде УЗИге түшүрүп, ошол жерден анализдерин чыгарышат экен. Бул жердин шартына кандай карайсыздар билбейм, бирок мынакей шарты аябай жакшы экен. Бул бөлмөлөрдүн ар биринде 2ден жана 3төн аялдар жатат азыркы күндө. Себеби аялдар менен эркектер бөлөк-бөлөк жатышат. Албетте. Мынакей бир коргондун ичинде эле ушундай бөлмөлөр болуп бөлүнүптүр. Азыр биз ушул жерде жаткандардын дагы ден соолугун сурап кетебиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы жатасыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы болуп калдыңыздарбы? Бул жерде дарыланып жатасыздарбы? Бул жерде дарыланып жатасыздарбы? Лечение алып жатасыздарбы? Кечиресиздер, мен кыргызча сүйлөп жатам, өзбек тилин жакшы сүйлөй албайм. Ошол себептен кыргызча суроо берем. Эгер түшүнүксүз болсо, капа болбойсуздар, кечиресиздер. Канча болду жатканыңыздарга? Birinchi o'tganimizga yanvarda yotganmiz. Yanvarda жаткансыз. Unda 21 kun yotganmiz. Allohga behisob shukrona bo'lsin. Ichgan sutlarimiz dargohga qabul qildi. Yaxshi, sog' biza. Mana yana повторный yana keldik. Bugun endi 8 kun bo'ldi, xudo xohlasa. Endi Yaxshi. Siz özünüz Özbekistan'dan bolasiz. Siz de Özbekistan'dan bolasiz. Qaysi oblastdan? Namangandan geldiniz. Siz? Ben Samarkand'dan Katta Qo'rg'on. Samarkanddan geldiniz. Alыс, ha? Samarkand alыс mı? Yaxshi, yaxshi. Anda rahmat cho'ng. Allah razı olsun. Yaxshi saqayıp ketdingizler, ha? Cho'ng rahmat sizlerge. Al эми бул жагында эркектер жатат мынакей. Эркектердин бөлмөсү 4 бөлмөлүү экен. Мына ушул жерде дарыланып жатышат мынакей. Ал эми бул жагы болсо лимон баг экен. Теплица. Лимон өстүрөт экен. Гүлдөп калыптыр. Мунун ичине киргенге уруксат жок. Бул жерде бир байкебиз уктап жатат. Мешайт этпейбиз. Азыр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз экен? Жакшысызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай өзгөрүүлөр бар? Жакшыбы? Натыйжа жакшыбы? Кайсы жерден келдиңиз? Андижан. Андижандан келдиңиз, Чоң рахмат. Сакайып кеттиңиз. Алла шифа берсин,
Assalamu alaikum. Алейкум. Ал эми бул жерде мына жерде намаз окуп жатат мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул жерде дарыланып жаткан Алмазбек агабыздын жанына келдик. Ушул жерде 20 күндөн бери жаткан агабыз азыр өз оозу менен сиздерге 1-2 ооз өзүнүн айыгып жаткандыгы тууралуу маалымат бере кетсин. Assalamu alaikum. Алмазбек, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Ден соолугуңуз кандай? Айтсаңыз, бул жерге кайсы күнү келдиңиз? Мен бул жерге 25-март күнү келгенмин. 25 күнү келдиңиз, 25 күнү келгенмин. 26-март күнү УЗИге салышкан. 26 келгениңизде УЗИге салды? 25 келгенмин, 26 эртеси УЗИге салышканда. УЗИге салганда ушул жигарымда ушул опухол өсмө 4,5 сантиметр деп айтышты да. Сиздин бооруңузда 4,5 сантиметр опухол бар экен эле. Опухол бар экен айтышты. Ошонтип айтышты, анан келип андан кийин 20 күн ушул жерде төөнүн үстүндө ичип дарыландым. 21 күнү дагы УЗИге салышты. УЗИге салганда ошол опухол 1,5 сантиметр аркага кайтканын айтышты да. 1,5 сантиметр аркага кайтыптыр, э? Эмне менен дарыланып жатасыз бул жерде? Бул жерде ошол төөнүн сүтү, өзүнүн бир дарысын кош керек. Дагы дарылар бар. Бул жерде табигый дарылар дагы барбы? Чөп дарылар. Чөп дарылар. Демек, чөп дарылар менен жана төөнүн сүтү менен боор ооруларын дарылап жаткан клиникада сиз дагы жатып, натыйжалуулугун ырастайсыз, э? Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Өзүм Ош областынын Араван районуна караштуу. Араван районунан болом. Араван районунан болосуз. Жакшы. Келген күнүңүзгө караганда айырмачылык барбы? Мындай бир аз өзүңүздү жакшы сезип, дарыланып жатканыңызда ынанасызбы? Ооба, биринчи келгенимде ушул 10 күндөн кийин сезилди. Өзүм жакшы сезип, өзүм жеңил эле сезип, баштарымда ооруп эле, баштарымда оорубай калды. Ушул өзүм жакшы айыгып жатканымды сезип жатам да. Төлөрдү биринчи жолу көрүп атам деп сиздерге жалган айтпайын. Алыстан көргөнмүн, бирок жанына келип төлөрдү көрө элекмин. Ал эми бүгүн ошондой бир мүмкүнчүлүк болду. Төлөрдү мына жанынан көрүп жатам. Мынакей төлөр. Бул бир өлкөчтүү экен. Мындай саала турган төлөр болсо керек булар. Бирок жеген чөбүн түшүнбөдүм, эмне чөп жейт булар. Ушул төлөрдүн сүтүн жана зарасын аралаштырып пациенттерге берет экен. Бергенде дагы адамдын ичиндеги ошол кандай оору, боор оору дейбизби, күйгүзүп жок кылчу касиетке ээ экен жана андан башка, андан сырткары дагы бул төөнүн сүтү дагы башка ооруларга дагы пайдалуу экендиги жөнүндө азыр маалымат беришти бизге. Санын билбейм, бирок көптөгөн төөлөрдүн турганын көрүп атабыз. Мына бул жерде төө менен бир баласы уктап атат. Мына төө баласы менен жатат. Жаңы гана туулган төөнүн кичинекей балдарын мындай кылып энеси менен бөлүп коюптур. Булар мага кызык болуп атат, канча күндө бир суу ичет экен. Биз Өзбекстан Республикасына дагы барып келдик. Ал жерде жаткан биздин бир тууганыбыз Алмазбек аганын дагы жана ошол жерде шерик болуп жаткан Өзбекстан Республикасынын жарандарынын дагы ооруларын сурап, ал абалын билип келдик. Жана сиздерге бүгүнкү бул чыгарылышыбыз аркылуу ошол жерде кандай дарыланып жатат, эмне менен дарыланып жатат, толук маалымат бергенге аракет кылдык. Албетте, толук маалымат бере алган жокпуз, себеби клиникасы башка шаарда жайгашкандыгына байланыштуу тартып көргөзө алган жокпуз. Бүгүнкү күндө
ушул боор оорусу менен ооруп жаткан бир туугандарыбызга кайрылып кетебиз. Урматтуу бир туугандар, балким Индия мамлекетине, Турция мамлекеттерине барып дарыланып келүүгө акча каражаттарыңыздар жетпей жаткан болсо, арзан мүмкүнчүлүк Өзбекстанга барып дарыланып көрүңүздөр. Табигый жол менен төөнүн сүтү, табигый дары чөптөрдүн жардамы менен дарыланып көрүңүздөр. Балким Аллах Таалам сиздерге мына ушул жерден шифасын берип калар деген үмүттөбүз. Анда эмесе биз сиздер менен кийинки чыгарылыштарыбызда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар демекчибиз жана туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылган болсун.